Bismillahirrahmanirrahim. Өте ырайымды жана мээримдүү Алланын ысмы менен. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Аллага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга саламдар болсун. Бүгүнкү айтыла турган сөз Амал китептен алынат. Мусулмандын төмөндөсү жана жалгыз андан кулунун жалгыз жолу. Мусулмандын төмөндөсү жана андан кутулуунун жалгыз жолу. Алла Таала Куранда айтат: Аллага кулдук кылалы. Ага кулчулук кылууда эч нерсени шерик кылбайлы. Ошондой эле Алладан башканы бири-бирибизди, мисалы Исаны Кудай кылып албайлы. Али-Имран сүрөсү 64-аят. Алла Таала өзүнөн башка нерсеге ибадат кылуудан жана ага баш ийүүдөн кайтарды. Өзүнөн башка нерселерге болгон бардык кулчулуктарын жана байланыштарын үзүп, бир жактуу амалдын тартибин түздү. Бул чындыктардан чыгып, башка эле бир тарапка багыт албагыла деп айтты. Силер өзүңөрдүн эгенер тарабынан келген нерсени ээрчигиле жана Алла Тааланы таштап, башка элдерди дос тутуп ээрчибегиле. Араф сүрөсү 3-аят. Бул негизги үйрөтүү эле. Ошону жеткирүү үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өкүм болгон. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, элдерди эгеңдин жолуна даанышмандык жана көркөм өгүт аркылуу чакыр. Алар менен көркөм ыкмада талаш. Эге деген эми Кудай деген эле мааниде, Кудай деген эле сөз. Чындыгында эгең өзүнүн жолунан адашкандарды да туура жолдогуларды да эң жакшы билет. Нахл сүрөсү 125-аят. Мына ушул туура жол. Бул жол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана анын ээрчиген ар бир үммөтү үчүн дайындалган. Айткын, менин жолум ушул, бир гана Аллага чакырамын. Мен жана мени ээрчигендер ачык далил үстүндөбүз. Алла Тааланын жалгыздыгына чакыруу үчүн колубузда жетиштүү далилдерибиз бар. Алланы арулаймын, ага шерик кошуучулардан эмесмин. Урматтуу бир туугандар, эстеп атканда эскертүү. Биздин YouTube каналыбызга подписаться кылууну, жазылууну унутпаңыздар. Унутпасаңыздар, Максат Бейшеев YouTube каналы. Акыйкатта мен мусулмандардамын деп адамдарды Аллага чакырып, өзү да жакшы иштерди жасаган адамдардан да жакшы сөздүү ким бар? Фусилат сүрөсү 33-аят. Алла Таалага анын маклуктарын чакыруу, жолдон чыккандарга чыныгы жолду көрсөтүү, адашкандарга туура жолду көрсөтүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын негизги жашоо тапшырмасы жана анын негизги максаты эле. Ушул максатты өнүктүрүп, өркүндөтүү үчүн миңдеген пайгамбарлар алейхимассаламдар жөнөтүлгөн. Пайгамбарлардын бир эле максаты болгон, ал жакшылыкка чакыруу, Алла Таалага чакыруу, адашкандарга туура жол көрсөтүү. Мурдагы пайгамбарлардын баардыгынын максаты ушундай болгон экен да. Биз сага чейин менден башка Кудай жок. Ага гана ибадат кылгыла деп айтпай туруп, бир да пайгамбар жөнөтпөдүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйкат жашоосуна жана башка пайгамбар алейхимассаламдардын ыйык жашоо убактыларына көз сала турган болсок, анда баарынын максаты бир гана нерсе экендиги маалым болот. Жана ошол нерсе Алла Тааланын бар экендигине, анын сыфаттарына жана Алла Таала жалгыз, анын эч бир шериги жок экендигине ишенүү. Мына бул ыйман жана исламдын түшүнүгү. Ушул максат үчүн инсан бул дүйнөгө жөнөтүлгөн. Мен жин жана адамдарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым. Мен жин жана адамдарды өзүмө ибадат кылуулары
үчүн гана жараттым. Алла Таала Куранда айтып атат: мен жин жана адамдарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн гана жараттым дейт да. Жин деген биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Алар дагы Алланын пенделери, макулуктары, мусулмандар бар, мусулман эместери бар. Ушул биздин жашоодо параллель жашайт да. Алар бизди көрөт, биз аларды көрбөйбүз деп айтылат. Качан жашоонун максаты ачык айкын болуп, анын негизги оорусу жана аны дарылоонун жолу маалым болсо, анда дарылоонун жолун тандоо көп кыйынчылыкка учурабайт. Ушул аныктоонун негизинде кайсыл бир дарылоонун жолун тандап алса, Алла Таала буйруса, пайдалуу жана таасирдүү болот. Биз өзүбүздүн аз түшүнүгүбүзгө жараша мусулмандын ийгилиги жана пайдасы үчүн бир тартипти сунуш кылабыз жана аны чындыгында исламдын жашоосу же биздин адилеттүү жол башчыларыбыздын жашоосунан биз үчүн үлгү деп айтса болот. Ал кыскача түрдө төмөндөгүлөрдөн турат. Баарынан зарыл жана эң биринчи нерсе, ар бир мусулман өзүнүн дүйнөлүк муктаждыктарына карабастан Алланын сөзүн таназалоо жана исламды жайылтуу, Алланын өкүмдөрүн таратуу жана аны тирилтүүнү өзүнүн негизги максаты кылсын. Алланын ар бир өкүмүнө баш ийем жана ага амал кылууга аракет кылам. Ошондой эле эч качан Алла Таалага тон моюндук кылбаймын деп бекем убада кылсын. Бул максатты толук иш жүзүнө ашыруу үчүн төмөндөгү амал тартипти аткаруу керек. Ла илаха иллаллоху Мухаммадур Расулуллах келмесин туура окуу жана аны жаттоо керек. Ошондой эле аны маани мазмунун түшүнүү жана аны өздөштүрүүгө аракет кылып, өзүнүн жашоосун толук келмеге ылайык келтирип жашоого аракет кылуу. Экинчиси, намазды ар дайым окуу керек. Аны коркуу жана көңүл буруу менен ошондой эле бардык адеп шарттарын эске алып аткаруу. Намаздын ичиндеги ар бир абалда өзүнүн пендечилигин жана алыстыгын эске алып, Алла Тааланын улуулугун жана кудуреттүүлүгүн сезүү. Кыскасы, намазды Алла Тааланын алдына алып барып көрсөтүүгө ылайыктуу болгондой кылып, намазды оңдоого аракет кылуу керек. Ошондой эле намаздын болуусуна аракет кылуу жана ошол аракет кылууда Алладан жардам суроо зарыл. Эгер намаз окуунун жолу маалым болбосо, анда аны үйрөнүү жана намаздагы окулуучу бардык нерселерди жаттоо керек. Үчүнчүсү, Куранга болгон байланыш жана жүрөктөн ага сүйүүнү пайда кылуу. Аны эки жолу бар. Куранга болгон байланыш жана жүрөктөн ага сүйүүнү пайда кылуу. Анын эки жолу бар. Куранга болгон байланыш жана аны сүйүүнү пайда кылуу үчүн эки жолу бар экен да. Биринчиси, күн сайын бир нече убакыт Куранды адеп жана урматтоо менен анын маани жана түшүнүгүнө ой жүгүртүп окуу. Эгер сен аалым болбосоң да жана анын маанисине түшүнбөсөң да Куранды окуй бергин. Анын маанисин түшүнбөй туруп окууда менин бактылуулугум жана ийгилигим камтылган деп ойлогун. Тек гана Курандын сөздөрүн окууда чоң бактылуулук жана жакшылык менен берекенин келүүсүнө себеп болот. Эгерде Куран окуй албасаң, анда күн сайын бир аз убакыт Куранды үйрөнүүгө сарптоо керек. Экинчиси, Куранды жана дин илимдерин өзүнүн балдарына жана айылынын балдарына үйрөтүү үчүн кам көрүү жана бул мээнетти калган бардык иштерден жогору коюу. Куранды өзүбүз эле үйрөнүп кала бербестен, өзүбүздүн балдарыбызга, эгер Алла Таала берсе, жана айылдарыбызга, башка адамдарга дагы үйрөтүш керек экен да. Башкаларга айтыш менен дагы өзүбүздө калат экен. Өзүбүзгө
Куранга болгон сүйүү ойгонот экен да. Төртүнчүсү, бир нече убакытты Алланы эстөөдө, зикир кылууда жана ой жүгүртүүдө өткөрүү керек. Кайсыл бир зикирди кылуу үчүн дин илимин билген, сүннөткө толук амал кылган шейхтен суроо керек, же болбосо эртели кеч 100 жолудан Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар вала хаула вала куввата илля биллахил алиюл азим деп окуу. Ошону менен биргеликте эртели кеч 100 жолудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават окуу жана истигфардын маанисине ой жүгүртүп, ага көңүл коюп жүрөктү тынчтандыруу менен окуу керек. Хадисте бул зикирлер туурасында чоң фазилеттер айтылган. 5-си, ар бир мусулманды өзүмдүн бир тууганым деп түшүнүү. Ага боорукердик жана күйүмдүү мамиле кылуу жана ал мусулман болгондуктан аны урматтап сыйлоо. Кайсыл бир мусулман бир тууганды көңүлүн оорута турган жана ага кордук жеткире турган сөздөрдөн сактануу. Ушул айтылган сөздөрдүн өзү аткарсын жана ар бир мусулмандын ушундай кылуусуна аракет кылсын. Буга жетүүнүн жолу мындайча: биринчиден, динге кызмат кылуу үчүн өзүнө бир аз убакыт бөлүү жана башкаларга да динге кызмат кылууга жана динди таркатууга үгүт кылсын. Динди жеткирүү үчүн пайгамбарлар алейхимуссалам түрдүү кысымдарга жана түрдүү азап кыйынчылыктарга дуушар болушту. Сахаба разияллаху анхумдар жана биздин алтын доордогу жол башчыларыбыз өз өмүрлөрүн ушуга сарпташты жана исламдын кызыкчылыгы үчүн Алланын жолунда өз жандарын курман кылышты. Ушул айтылган жерге чейин амал кылышка Аллах таалам тофик берсин, мүмкүнчүлүк берсин туугандар. Биздин кемчиликтер келсе кечирип коюңуздар. Күн сайын үйдөн ушундай таалимдерди өтүп турушубуз керек экен. Эч ким жок болсо дагы ошону кайталап турганыбыз бул өзүбүздүн жүрөгүбүзгө түздөн түз жетишине себепчи болот экен да. Эмнеге дегенде, адамдын өзүнүн айткан тили жүрөгүнө жакын деп айтылат да. Башка адамдар укпаса дагы, таасир албаса дагы, ушул хадистерди, алымдардын тафсирлерин окуп айтып бере турган болсок, чечмелүүлөрүн биздин өзүбүздүн жүрөгүбүзгө бат эле кирип келет экен да, туугандар. Алла таала ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Аллаху акбар.